Көпөлөк кандай жараларын ким билет? Мен. Кандай болот? Торпоктор кандай, уй кандай жараларын билебиз да, Ооба. Алар төрөлөт, торпок болот. Уже денеси менен, Нелер чымчыктын, тооктун балдары? Жумурткадан чыгат, Бул психологиялык эффект. Бул деген ар бир кишинин өзүнүн жашоосуна жардам берчү, анын кыйынчылыкты басып өтчү, ошондой нелердин ыкма жолдордун бирөөсү. Эффект кокона деп аталат. Эффект бабочки же эффект кокона деп аталат. Мындай нерселер көп. Анан кийинкиси бул эффект кипящего чайника бар. Эффект чайника деп аталат. Кайнап турган чайниктин эффекти дейт. Ошодон эмне кандай сабак алыш керек, эмнени үйрөнүш керек, эмне происходит дегенделерчи. Бул жанакы бизде хадистер келет го. Хадистерди биз хадистерди угуп ошолордон сабак алабыз го. Ошого окшогон, бирок современный неде ошо которулган нелери. Основном сабактын баарын ошо жактан эле алышкан. Эффект кокона бул жаралуу жөнүндө, кыйынчылыктар жөнүндөгү эффект. Ким элет? Жанагы кокон болот. Көпөлөктүн баласы биринчи мындай ненин ичинде болот, Жумуртка кокондун ичинде болот. Ал гусеница болордон мурун мындай жөн эле жумуртканы бир жерге коюп коет. Жумуртканы койгондон кийин мындай үстүнө бир өзүнүн уясына окшогон бирдемеси улан оролуп калат. Болду. Ичинде анан кийин ичинде жарала берет көпөлөкчү. Анан кийин уже гусеница болуп калат. Анан ошонун ичинен ал денеси өзгөрүп отуруп, ошонун ичинен анан көпөлөк учуп чыгат. Кокон деген нерсе мондай болот. Мондай эле ушундай жылмак эле үйдө жанагы байкадыңар беле? Стенага мындай жабышкан, былжыраган бирдемелер болуп калчу. Особенно жайындачы. Ошол көпөлөктөрдүн жумурткалары болот. Мондай эле болот көпөлөктүн жумурткасы. Көпөлөк өзү жумурткасы бар. Жумурткасы. Көпөлөк ушунун ичинде жашайт. Башынан эле жумуртка менен. Полностью. Ушундай мондай томологураак, сүйрүүрөөк ушундай болот. Биздикине окшоп кетет экен. Мына, мондай болот. Ошондойдун ичинде болот көпөлөк. Эми ошондой болот да, элестеткенгечи, кармалап элестеткенге. Мондай, ушундайдын ичинде болот. Ошонун жумурткасын жана стенага койгондон кийин вот так бул, примерно вот так будет. Жумурткасын стенага койгондон кийин ичинде жарала баштайт. Так. Вот, можете пощупать. Анан кийин көпөлөк дүйнө жүзүндө билесиңерби, жаныбарлардын ичинен эң сулуусу ушундай нелердин ичинен ушул көпөлөк болот. Аябай сулуу болот көпөлөк. Көпөлөктүн түрү көп. Көпөлөктүн эки канаты болот. Эки канаты мындай не бар болчу, тиякта биздин центрде анан кийин эки канаттарын эки жакка жайганда ошо канаттарында сүрөттөрү болот. Эми эки жагына мына кенен жайганда жанагы тооктун канаттарын көрдүңөр беле? Бунун канаттары андай болбойт. Бунун канаттары денесинен 3-4 эсе чоң болот. Көпөлөктүнчү. Мындай шың деп канаттары мындай кыймылдата. Канаттарын эки жакка какканда анан ошол учурда учат. Кээ бирлери канаттарын артына мындай отурганда жонуна чогултуп алат. Узун болуп турат, бирок ошол эң сулуу канаты болот. Бирок көпөлөк сразу андай сулуу болуп жаралбайт. Эмне үчүн эффект кокона дегенди колдонулат? Эффект кокона деген бул ошол көпөлөк, кокон деген бул ошол көпөлөктүн биринчи жаралуу неси да, состояниясы. Ошол ошонун ичинен чыгат да. Ал коконда болсо 20 күн өткөндөн кийин жумуртка коюлат. 20-30 күн өткөндөн кийин ичинде жаралат өзү. Ошонун ичинде көпөлөк уже пайда боло баштайт. Анан ошол кокондун баш жагында кичинекей тешиги болот. Прям ийненин тешигиндей гана кичинекей тешик болот. Ал уже убакыт сааты келгенде ошо жактан чыгыш керек болот. Көпөлөкчү. Денеси чоң өзү. Бирок ошол тешиктен чыгат. Ал тешиктен көпөлөк где-то 1 айга чейин ошол жактан чыгышат. Ал чыкканда ошол тешиктен аз-аздан чыгып отурат да. Кысылып чыгат ал жерденчи. Эмнеге дегенде, ана бир притча дагы бар. Бир киши өтүп баратса, бир көпөлөк ошону чыга албай аткан экен. Денесинин жарымы чыгып, жарымы жок экен. Анан бул кыйналып атыптыр деп туруп бычак менен кесип коет экен несинчи. Жанагы чыгып келип аткан коконунчу.
бычак менен кесип жардам берип койот экен. Жардам берди да ал киши. Көпөрөк анан чыгып, учуп, бир аз учкандан кийин эле өлүп калат экен. Ошо жардамды көрдүңөрбү? Ал жардам берип койду. Ал киши жардам бердим деп ойлоду, а на самом деле ал киши ал көпөлөккө зыян келтирип койду. Себеби анын жаралуу, анын өзүнүн методу ошондой. Ал жерден кыйналып чыгыш керек. Кыйынчылыктын артынан ар бир караңгыдан кийин жарыктык келет дейт го. Ошондой эле кыйынчылыктын артынан анан кийин ал ошондой сулуу болуп жаралган да. Ал киши жардам берип койгонуна байланыштуу тиги көпөлөк өлүп калды, потому что ал не адаптирован бул жашоого болуп калды. Адаптирован деген бул жашоого көнө алган жок да. Бул жашоого даяр болбостон эле жаралып калды. Эгерде сиз дагы бул жашоого даяр болбой калсак биз дагы анан ошондой болот. Кыйналып жүрө беребиз да. Анан бул жерде үйрөтүүчү нерсенин неси бул көпөлөк чыкканга чейин басып өткөн кыйынчылыгы. Жанакы эмне кокондан чыгып келип атканда кичинекей болгонуна байланыштуу. Ал жанакы ошол өзүнүн коконун өзүнүн үйүндө жашайт го. Ичинде ушундай бир суюктук болот. Ошодон питание болуп, ошодон ошо менен жашайт да. Ошол суюктук күнгө чыкканда ал ууга айланат. Ошол ууга айланбашы үчүн жанагы тешиктен кыйналып, аз-аздан чыгат. Себеби жанакы суюктук сыгылып ошонун ичинде кала бериш керек. Кокондун ичиндечи. Ошондо сизди мындай катуу жана биз дагы колубузга шакек такканда байкайсыңарбы? Шакекти мындай кичинекей шакек болсо батпайт ар жака. Батырыш үчүн катуу не кылсаңар колду кысып өтүп бара берет го ары. Бирок үстүнөн өтүп кетпейт, кысып аны ары сүрүп биякты чоюп бара берет да. Ошондой болуп туруп ал ошентип тиги ошо уу болуп кала турган неси ошол жакта чоюлуп калып калат ичиндечи. Ичинде эле калат. Эч жака бияка чыкпайт. Ошон үчүн анан ошончолук кыйынчылыктан кийин анан көпөлөк сулуу болуп жаралат. Бул жерден үйрөтүүчү биринчи эффекти, биринчи үйрөтүүчү нерсеси бул кыйынчылыкка карабай анан жардамды өз убагында эгерде тили болгондо көпөлөктүн жанагы кишиге айтмак да, мага керек эмес жардам бербей демек туурабы? Ошондо ал көпөлөк жашап кете алмак. Из-за того, что ал көпөлөктүн тили болбогонуна байланыштуу, ал тигил киши ошондой кылып жардам бердим деп ойлоду. На самом деле жардам берген жок да. Ал көпөлөктүн жашоосу кийинки жашоосуна кыйын болуп калды. Андан кийинки эффекти бул эффект кокуна бүткөндөн кийин эффект бабочки дейт. Эффект бабочки дегени бул эффект кайсыл жагынан болот? Сен дүйнөнүн кайсыл жеринде болбосун, жер жүзүндө жайгаштыңбы, ар бир жасаган кыймыл аракетиңе любой убакта жооп бересиң дегени. Биринчиси. Экинчи эффекти бул эгерде ушундай бир эффект бар, эгерде сен азыр могу жерде движение кылдыңбы, кайсыдыр бир убакытта ошол движениянын жасаган ишиңдин несин аласың дейт да, эсебинчи. Мисалы үчүн сен бүгүн жакшылык кылдыңбы? Жакшылыктын сооптун эсебин единственный устаз деле айтып атпайбы? Сооп кандай экенин, канчалык кымбат экенин билбейбиз да. Бизге ал сооп качан берилер экенин да билбейбиз, Качан берилет? Бүгүн берилдиби? Ал соопту эртеңкиге бердиби? Же бул ишибизге сооп бердиби, бербедиби? Только үмүт кылабыз, туурабы? Мол азыр сооп иш кылдым, ушул сооп болсун деп туруп. Ал эффект бабочкинин түшүндүргөнү бул сен жасаган жумушуңа, ал жумуш кайсыдыр бирөөнүн жашоосуна кандайдыр бир таасирин тийгизет дегенди билдирет. Ал эффект бабочкинин себеби канатын кагат го. Чымчык менен көпөлөктөрдүн эмнеси айырмасы бар? Канатын какканда, алар канатын какса гана эмне кыла алат? Учалат. Канатын какпаса эмне болот? Учпайт. Бирок канат бесполезный болуп калат да. Ошол учуш үчүн ошол эффект бабочки деген бар. Эгерде силер любой жумуш жасасаңар бул жерде, бирөөгө жакшы жылмайып койгонуң дагы бул чоң нерсе да. Анын көңүлүн көтөрдүң да. Мисалы үчүн азыр арабызда деле өзүбүздүн ичибизде деле мисалы үчүн менин көңүлүм түшүп, жүрөгүм сыгылып отурган болсом, келсем мына бирөө жадырап, жайнап, учурашып, кандай ден соолук жакшыбы десең, мындай ойлонуп каласың, мындай сүйүнүп каласың, Бул дагы ошону билдирет. Бул ар бир кишиге ар бир кыймыл аракетиң сеники только не алып келиш керек. Эгерде сен бирөөнү уруп, сагып, сөгүп, катуураак айткан болсоң, аны сен билбейсиң, ошол учурда ал киши прям депрессиянын мындай бурчунда туруп калган болушу мүмкүн да. Жарыда турган киши болсо, сен еще может жөн эле тамашалашып айтып коюшуң мүмкүн.
катуураак бирдеме деп койсоң, ал кишинин көңүлү ооруп, а вдруг ал киши ойлонуп тиги жашоомду токтотом деп аткан болсо, сен еще жардам берип койдуң, туурабы? Сен атайын аны кылган жоксуң, бирок сөзүң менен, кыймыл аракетибиз менен, кылган жумушубуз менен. Анан ошондой эле баарыбызда көбүбүздө үй бүлө бар, үй бүлөбүздү багалы деп баарыбыз эле үй бүлөгө аракет кылып атпайбызбы? Балдарыбызды да тарбия берип атабыз. Ошо балдарыбызга кандай тарбия берсек, кандай үмүт берсек, кандай мамиле жасаган болсок, балдарыбыз дагы коомго, кийинки балдарына, андан кийинки көчөдөгү кишилерге точно ошондой мамилени кылат. Туурабы? Бала деген бул ата эненин копиясы да. Ата эне эмне кылса, бала да ошону кылат да. Анан айлана чөйрөсү большинство бизде мындай Алла Таала аң сезимди сразу эле салып койгон эмес да, баарыбызга, туурабы? Акылдуу болуп мен жаралган эмесмин. Эч ким акылдуу же акылсыз болуп жаралган адам аз, Акылсыз дегенде жана инвалидность боюнча эле болбосо, ал эле акылсыз деп болбойт. Просто анын тагдыры ошондой да. Акылдуу болуп эч ким жаралган эмес, бүт баарыбыз өзүбүз сабак алып, илим алып, билим алып, ошодон гана анан кичине акылыбызга акыл кошулуп, зейинибиз бираз өсүп атат, Ошон үчүн азыркы күндө, азыркы учурда силер азыр келдиңерби? Бул жака үйрөнөйүн деп келдик, баарыбыз. Жакшы нерсе алалы деп келдик, жакшы нерсе үйрөнөлү дедик. Анда пожалуйста, устаздардын да убактысын сыйлайлы, өз убагында туралы. Намаз окуй албай атабызбы, намазыбызды тургузганга Алла Таала насип берип, ушул жерден колдонуп, ошону кылып калалы. Мына өзүңөр байкасаңар, канчалаган кишилер бизге жардам берип, эмнебизге жардам берип атат? Биздин көзүбүз көрбөгөн үчүн жардам берип атабы же башка нерсеге жардам берип атабы? Кана ким кандай деп ойлойт? Кудай Тааланын жолунда жүргөнүбүз үчүн жардам берип атат. Кудай Тааланын жолунда жүргөнүбүз үчүн жардам берип атат, Биздин көзүбүз көрүп. Сиз да жооп бериңизчи. Бизге илим алып алсын, мусулман бир тууган айткандай, ошол бизге мусулманчылык жол ачып, илим алып алсын булар дагы деп ошо жардам кылып атат. Аларга рахмат, Алла разы болсун. Жардам кылганына. Ошол эң башкысы биз аракет кылып илим алып атканыбыз үчүн берип атат, туурабы? Эч ким көзү көрбөгөн, бул байкушка берип коеюн деп бербейли. Баары эмне болуп жардам берип атпайбы? И всегда дагы алганда, ошондой ала турган болсок, Алла Таалам бизге ошондой мүмкүнчүлүктү бергени жакшы, туурабы? Биздин мындай кылган жумушубузга, буга жардам берип атат, мындай көзүбүз көрбөгөн үчүн, инвалид болгонубуз үчүн, андай жардам ал башка нерсе, ал жалость болуп калат жөн эле. Бул байкуш буга жардам берип коеюн, бул колунан келбейт да деген, ал башка жардам да. Азыркыдай ушундай мүмкүнчүлүк болуп аткандан кийин ошону силер колдонуп калгыла. Биз буга жооп беребиз, баарыбыз, туурабы? Азыркы убакытка жооп беребиз, боло турган убакыттын баарына жооп беребиз. Анан ошон үчүн ошону колдонуп, максимально устаздардын артынан жүрүп, окуп, намазыңарды тургузуп, Тыныбек, уктук, Эгерде билбей аткан болсок, бири-бирибизге жардам берип, бири-бирибиз менен урушпай, согушпай, талашпай, баарыбыз адамбыз, бирок антип урушуп, согушуп, талашкандан пайда жок, Эң эле жакшысы бул только жакшылык кылуу, Жакшы болуп жүрө берсек, болду. Анан жанагындай анча-мынча ар бирибизде адаттарыбыз бар да, анан жанагындай ойду келди тамашаларды кылбайлы, Бизди карап турган кишилер бар, бизди байкап турган кишилер бар, биздин жаныбызда жүргөн кишилер бар, биз өзүбүз эле эмеспиз да, туурабы? Өзүбүз болгондо дагы туура эмес. Ошон үчүн тамашалашалы, шайыр жүрөлү, күлүп, жайнап жүрөлү, бирок өз мындай чегинде жүрөлү, Өз чегинде. Анан бүгүн бул жакка алып келип, бул жактан идиш аяктан тамак жегенди үйрөтүп, ошондо буну алып келгендин максаты, бул жерге келгендин максаты дагы бар, өзүнүн сабактуу нелери дагы бар да. Эгерде өзүңөр мындай өзүңөргө жанакы кокундай болупчу, көпөлөктөй болуп, өзүңөр көпөлөктүн 120дан ашык түрү бар. Анан эң сулуу көпөлөк бул королевский көпөлөк деген бар. Анын көпөлөктүн канаты чоң болот, анан ал только бийик жерлерде учат. Бийигирээк учат. Ал биз жакта бар жок? Жок, бизде жок. Ал Амазонкада көбү. Эң сулуу көпөлөктөр ошакта. Амазонка деген мамлекет болот. Амазонка деген бул Америкадагы Токой. Токой деп аталат, мамлекет эмес. Ошол жакта гана жашайт. Анан ошол жактагы көпөлөктөрдүн сулуулугу
аябай сулуу болуп элдер суктанып барат ошо көпөрөктү көргөнгөчү. Ал көпөрөк каалаган кишиге көрсөтө бербейт, көрүнө бербейт дагы да. Эгерде киши карап турган болсо канатын жайбай коет жөн элечи. Мындай ошондой көпөлөк да сулуу. Элдер ошонун сааттап, күндөп, түндөп күтүшөт ошону көпөлөктүн сулуулугун көрөлү депчи. Анан биз дагы ошондой көпөлөктөй болушубуз керек. Только жакшылыкка, анан ойду келди нерсе менен эле көдө байкап калып атам, ойду келди нерселер менен эле тамашалашып, тамашалашыш керек, ал деле жакшы. Бирок мындай коомдо өзүбүздү, ордубузду так, анык, ясно көрсөтүп турушубуз керек. Бул биринчиси. Экинчиси, коомдо өзүбүздүн ордубузду так, ясно көрсөтүү, бул биринчи бул осанка, экинчи бул түз туруу, түз жүрүү. Потому что азыркы учурда мамиле только сырткы келбет менен гана түзүлөт. Эгерде сиз өзүңүздү сыйлап, денеңизди түз алып жүрсөк, башты жерге салбасак, түз жүрсөк, таза кийим кийип жүрсөк, өзүбүзгө тыкан болсок, элдерди бул суктануу менен каратат, өзүбүзгөчү. Анан уверенно басып жүрсөк, ал дагы элдер бизге суктануу менен гана карайт. Эгерде башка элдердин мындай жүдөп, кыйналып жүрсөк, ал көз караш мындай байкуш деген көз не менен болот? Восхищение менен эмес, жалость менен пайда болот да. Ошон үчүн азыркы учурда биздин жооптуубуз, биз эмнеге жооптуубуз? Бүт көзү көрбөгөндөр да, баарыбызчы. Биз кийинки поколениябызга, кийинки өсүп келе атпайбы? Мына Асылбектин жаш кызы бар, бул да өсүп келе атат, ошолорго бизге жасалган мамиле болбошу үчүн, ан үчүн биз аракет кылышыбыз керек. Жанакы эффект кокона деген, бул ошол эффект бабочки деген, бүгүнкү жасаган кыймыл аракетиңе, ошол кыймыл аракеттин результаты эртең бүрсү күнү 1 жылдан кийин, 2 жылдан кийин, 5 жылдан кийин, 10 жылдан кийин өзгөрөт дегенди билдирет. Бул деген кыямат качан болорун эч ким билбейт, туурабы? Эми кыяматка чейин жашасам, мен өзүмө жооп берсем болду, баарыбыз Алла Тааланын жадында, ар ким өзүнө гана жооп берет, туурабы? Бирок ар ким өзүнө гана жооп берген менен биз ушун бизде эң жакшы сонун үлгү изди ким калтырып кеткен? Ислам дининде. Общий пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Ана канча кылым өттү пайгамбарыбыз өтүп кеткенин уже? 14 кылым өттү. 14 кылымдагы бери биз ошо пайгамбарыбыздын сүннөтү деп ошол кыймыл аракетин, кантип эл менен мамиле түзгөн, кандай эмне кылган, ошонун баарын үлгү алып келип атабыз, туурабы? Потому что бул пайгамбарыбыз болгон. Бирок ошол эле учурда биз дагы эгерде бизден кийинки жаштарга, бизден кийинки өсүп келе аткан поколениябыз андай биздей кыйынчылыкты көрбөсүн десек, анда биз дагы өзүбүз жакшылап үлгү болушубуз керек. Жакшы жагынанчы. Мурунку эми Союздан калган нерселер көп нерсе калды, ал жерде. Көп жакшы нерселери да калды, жаман нерселери да калды. Анын баарын биз мына азыр Гүлнас менен аракет кылып ушунча жылдан бери Европанын дүйнө жүзүн кыдырып, сабак алып үйрөнүп атабыз го. Ошол жактын только жакшы нерсесин гана бул жакка алып келип атабыз. Только жакшы нерсесин. Жаман нерсесин алып келбейли. Жаман нерсесин көрөсүңөр анчамчы барасыздар. Жаман нерселери бар, толтура көңүлдү кейиткен нерселер аякта деле бар, проблемаларчы. Бирок биз андай нерселерин алып келбейлибиз. Окутуунун методикасы мо Алтай реабилитационный центр кылдык го. Анын баарын ал тигилердин методикасын 100% копировать этпейли, ал жактан только жакшыларын, иштегенин, кайсынысы жардам бере алганын гана тазалап алып туруп, кээ бир нерселерин калтырып койгонбуз ошакта элечи, ошакта кала берсин деп. Андан бери дагы мына толтура дүйнө жүзүндө эмне көз көрбөгөндөрдүн проблемалары аябай көп. Не только проблемасы, жаман жактары дагы көп. Аябай, ошон үчүн биз только жакшы нерселерин алып келип атабыз. Мусулман өлкөлөрдөн эмне алып келебиз? Бир эле жакшы нерсе алып келип атабыз, эмнени алып келип атабыз? Бул Куран китептин брайльче чыгарылганын, Куран китептин аудио версиясын кыргыз тилинде, тилинде кылып, аудио жана Куран ручка бар го. Ошондойду жасатып бердик. Буюрса Алла Таала насип кылса, быйыл может эмки айларда, может 1 айдан кийин келип таратылат ошол Курандар дагычы. Ошолорун жасаткан бүт көзү көрбөгөндөргө таратат. Катар фонд боюнча малайзиялык компания Алтасним, баарыңар каласыңар, баарыбызга таратабыз. Алтасним деген компаниясы жасады Куран китептин, жана ручка бар го. Ошол жакка кыргызча Садыбакас устастын китеби. Ошол китептин, ошол Садыбакас устастын үнү болчу окшойт. Ошо үндөрүн жаздырып,
Куранды окуганчы, карылардын үндөрү менен Брайль системасында кыргыз тилинде руководствосучу кайсы кнопканы бассаң эмне болот, ошолордун баарын ошол биз брайльскийин жасап бердик, аудио версияларын жасап бердик. Ошол Малайзиядагы компания чыгарган Катар фонду менен жакын арада Кыргызстанга жиберет. 1000 экземпляр чыгарышкан, 1000 штук. Ушундай жанагы экономисттерде турабы? Ал бергенде ошол убакыт келгенде беребиз да. Эми кызгар экөө Бизде да көз көргөндөрдүкү бар болчу да. Эми көрүп ошону көз көрбөгөндөргө жасадык ошону. Ошондой китеп бизде барыбызда эле почти бар да, бирок точно кое албайсың. Ошол. Айткан үстүнө кое десең билинбейт. Ошол Фатиха деген жеринде брайльчасы Фатиха деп кыргызча жазылып, ошол жеринде точкасы жана QR коду белгиленип, ошонун баарын жасап бердик. Биз өзүбүз иштеп, акыркы 2 жылдын ичинде ошону бүтүрүп бергенбиз тагачы. Даяр болуп, Алтыгил компания ошону жасап чыгарат. Ошол жасап туруп, анан бизге жиберет. Буюрса ошонун баарын таратып беребиз. Азыр эми Куран китептин жанагы аудио версияларын жасатып койдук, аны дагы таратып беребиз жакында уже. Азыр Чакырганда биз чакырасызбы кайра келесиз жагандай? Кайра чакырабыз. Мүмкүнчүлүгүңөр болсо келесиңер келгендечи. Мүмкүнчүлүк болбосо жөн эле доставка кылып оформлять этип беребиз. Ошол мүмкүнчүлүккө жараша эле да. Силерден баары бесплатно болот. Баары бесплатно. Доставкасы эми доставкасы эми болду. Кудайга шүгүр да кичине чыгым кылып коюш керек да. Туурабы? Эми азыркы учурда азыр көрдүңүздөрбү, биз канча жылдан бери жасап атабыз, эффект ошол уже эффект бабочки болуп келип атат. Ошол жылдарда жасалган, көп жылдардан бери жасалган эмгектер акырын ал эмгектин эффект бабочкиси кандай болуп атат айтайынбы? Бизде көзү көрбөгөндөр өз алдынча басып канчалык көп көчөгө чыгып баштаса, это элдердин назарын өзүнө тартат. Элдердин өзүнө назарын тартканына байланыштуу элдер көзү көрбөгөндөр бар экен, менин да тууганым бар, менин да бир тууганым бар деп ошентип маалымат көбөйөт. Анан экинчиси элдер туура көрө баштайт да, эгерде бул киши кыла алып атса, менин бир тууганым да кыла алыш керек. Бул да кыла алса керек. Кайсыл жакка алып барайын деп издеп башташат. Анан үчүнчүсү элдерде уже мындай тең мамиле кылганга көнө баштайт да. Күндө автобуста көзү көрбөгөн кишини таяк менен көрө берсе, ушу бир жол башында өлө шок болуп жардам беришет. Анан кийин уже жардам бербей калат. Көнүп калат уже. Балам менен кандай кылабыз мисалы үчүн? Мен балам менен чыккан учурунда жөнөкөй отуруп кете берем. Балам менен чыккан учурунда отурушум керекпи? Бала менен чыкканда кичинекей бала менен балалуу колунда баласы бар энелерге, боюнда бар энелерге можно да. Отура бересиз. Колунда баласы бар сагата энеге катары кирип каламбы? Ошо катары кирип калат майзара. Ошо отура берсеңиздер болот. Анан кийинкисинде, Алла Таалам насип кылса эртең бүрсү күнү. Бул азыр биз быстро өтүп атабыз да. Анан бул техникалардын толтура нерсеси бар. Эффект окна овертона деп өзүнчө дилери бар да. Бул ой жүгүртүүлөрдүн не себептен берет? Бул ошол көзү көрбөгөн кишилерди, жөн эле көзү көрбөгөн эмес, вообще эле проблемасы бар кишилерди проблемадан алып чыкканга жардам берет. Проблема дегенде, мисалы үчүн Алла Таалага баарыбыз ишенебиз. Туурабы? Баарыбызда якыныбыз жакшы, өзүбүз Кудай дейбиз баарыбыз. Бирок ме деген нерсени башкаруунун эгерде төрөлгөндөн баштап пайгамбарын кийим бир динди көрсөткөн болсо, биз ошо менен жашап кете беребиз. Эгерде анан ар түрлүү нерселерди окуп, менин баары запкы жеп калган болсо уже, анда ал кишиге профессиональный жардам керек. Ал мээ запкы дегенде кечке өзүңөр байкабаган учурда адамда эки аң сезим бар да. Туурабы? Бирөөсү сознание, экинчиси подсознание. Биринчиси аң сезим, экинчиси түпкү аң сезим деп аталат кыргызчасы. Түпкү аң сезим дейт. Аң сезимде боло турган нерселерди биз башкара алабыз. Ойлорду башкара алабыз, туурабы? Ойду тыя алабыз, ойлорду токтото алабыз. Жаман нерселерди ойлобой кет деп айта алабыз аң сезимге. Бирок түпкү аң сезимде боло турган нерсени эч ким башкара албайт аны. Ал башкарылбай турган нерсе. Анын бир эле жолу аң сезим менен ошол түпкү аң сезимден келип аткан проблеманы аң сезим туура жолго баштаганды гана үйрөтө алат. Мисалы үчүн ар бир кишиде ар түрлүү ситуация болот да. Мисалы үчүн азыр жашооңордо кандай кыйынчылык болуп атат, ошол кыйынчылыктын түпкү тамырын тапканды үйрөтөт.
Бул эми канча жылдан бери кимдер врачтар, нелер, илимпоздордун баары изучать эткен да. Ошол түпкү аң сезимин үйрөткөн керек. Эгерде мисалы үчүн кимде деле биздин динде деле айтат да. Жүрөк карайып кеткенден кийин анан эч нерсе көрүнбөй калат дейт го. Туурабы? Аң сезим. Жүрөк менен көрбөй каласың уже. Өзүң каалагандай жүрө бересиң, өзүң билгенди кылып жүрө бересиң. Жүрөктү жумшартуу үчүн дин жардам берет, Куран жардам берет, жакшы туура адеп жардам берет, туурабы? Биздин алымдарыбыздын бүт баарын уксаңыздар, эң жакшысы, мусулмандардын эң жакшысы бул жакшы адеп алып жүргөн киши. Ким Чубак ажынын да сөздөрү бар го, толтура. Адептүү болуш керек, өзүңдү туура алып жүрүшүң керек. Чубак ажы бир да катуу сүйлөбөгөн экен. Ушунча нерсесин уктук го. Сабактарын бүт баарын уксаңар, мындай бүт баарына тамаша менен, бүт баарына динди катуу көрсөткөн эмес. Жок, бул тозок деп айткан эмес. Кече кимдер деле айтып кетпеди Нуржигит пакеде. Чубак ажы ошондой катуу сүйлөгөн эмес, жумшак мамиле кылат болчу. Биз да ошондой болушубуз керек. Азыр элдер бизге жардам бергиси келиши мүмкүн, көчөдө басып жүргөнүңөрдөчү. Ошол учурда жумшак эле жок деш керек. Акырын элечи. Чоң рахмат, мен өзүм баса алам деп. Анан экинчиси жанакы кайра неге келебиз, жана көкүнгач, көпөлөкөч. Көпөлөк өзүнө ишенип мен уча алам демейинче канатын кагып учпайт ал. Ошондой эле чымчыктар дагы өзүнө ишенип инстинкт болуп туруп уча алам демейинче алар уча албайт. Бир эле ким бүркүттөр балдарын кантип тарбиялайт билесиңерби? Кантип тарбиялайт? Ким билет? Учканга кантип үйрөтөт? Жок, барып туруп уясын, алар бийикке салат экен. Анан баягы өзүнүн бир канаты менен койгуласа, баягы ичиндеги пырсырдын баары учуп кетет экен. Анан жыгачтар эле калып калат экен. Анан балдары корккондон кырма чыгып, басып кетиштен же учуп кетиштен малын кылып, анан элескет. Анан баягы ылдыйдан кайра тосуп алып, кайрап келип, кайра салып көчөтөт, анан учуп кетет экен. Ошо бүркүт Сасын айтып көрөйүн. Ошо эркек бүркүт карап турат экен, ошо баягы энеси бирден балапандарын таштайт экен да, дейт. Эркек бүркүт түшүп, жерге жеткизе койбостон аны алып кайта алып чыгып коет экен. Энеси кайта таштай берет, эркек түшүп алып чыгат, ушундай жерге жеткизбей. Ошол аралыкта ал үйрөнөт экен да учканды. Ошентип үйрөтөт экен да. Мен ошентип көрдүм эле. Бүркүттөр единственный нелердин арасынан, ошо уча канаттуулардын арасынан бүркүт балдарын ошентип үйрөтөт. Бүркүт балдарын гана ошондой учуруп, анан андай кыйынчылыкты өткөн бүркүттөр каякта учат билесиңерби? Эң бийиктикте бүркүттөр учат да. Бүркүттөн бийик эч нерсе учпайт. Ошол бүркүттөй болуш үчүн бирок кыйынчылыкты обязательно басып өтүү керек. Обязательно. Потому что эмнеге андай болуш керек, эмнеге кыйынчылык басып өтүш керек деген суроо жаралат, туурабы? Андай болгондо, андай кыйынчылыкты басыштын кереги жок болгондо, бүркүттүн балапандары бүркүт болуп жаралып атпайбы, туурабы? Баары. Анда сразу эле ошондой бүркүттөй болуп бийиктикке учуш керек болчу да. Андай кыйынчылыкты өтпөй эле, туурабы? Анда сразу эле учуп койгон, канатын сразу башка чымчыктардай эле чыгып туруп 3-4 күн өткөндөн кийин канатын кагып учуп кетиш керек болчу да. Себеби ал кимдин баласы эле? Бүркүттүн баласы. Бир притча бар. Бир бүркүттүн жумурткасы тоголонуп келип, тооканага түшүп калат экен. Тоок ал менин жумурткам деп аны басып жата берет. Басып жата берген экен, анан кийин жумуртка болуп, жумуртка убакыт өткөндөн кийин жөжөлөр чыгып, ал жанагы жерден анан жөжө чыгыптыр. Ал тигил өз тоокко окшобойт да, туурабы? Тоокко окшобойт, анан аябай шылдың болот экен, бирок ага постоянно сен тооксуң деп үйрөтөт экен. Постоянно. Энеси да. Потому что сен энеси тоок да, анан тоок дейт да, анан кийин сен бир башка нерсесин дебейт да. Ал ошентип жүрө береткен, убакыт өтөт экен. Анан бир убакта анан ошол жыл сайын ошол тооканага бүркүттөр охота жасайт экен да. Асманда бийикте учуп жүрсө бүркүт келип атат деп тооктордун баары качат экен, бекинишет экен да. Анан ошентип качып бекинип, анан тигил бирде көрөт экен дагы, дене түзүлүшү башкача да тигининчи. Бир көрүп тигил ошол башкача экен деп таң калып коет экен. Ал да тоокко окшоп бекинип качып жүрө берет экен. Анан бир күндөрдүн биринде бүркүт внезапно атака жасайт экен дагы, тооктордун баары качканга жетишип, тигил
тигил бүркүттүн из-за того, что чоңойду да. Чоңойгондо канаты да чоңойду да. Ал тигил тоок учушту үйрөткөн эмес дагычы. Ал канатты элестетсеңер, канатын сүйрөп, ал канатын жайганда 1 метрге чейин жетет да, тоокту бүркүттүн канаттарычы эки жакка жайганда. Ал тигил тоок учканды үйрөтпөгөнүнө байланыштуу, ал канатын жерге сүйрөп качат экен да. Учуу канатты колдоно албайт да. Аны сүйрөгөндөн тиги кача албастан тиги бүркүт кармап алат экен тиги бүркүттүчү. Бүркүттү кармап алып асманга алып чыгып кетет экен дагы, бийикке көтөрүп апарып туруп, анан кийин таштап ийет экен. Таштап ийсе тиги айланып чорулуп жерге жетейин дегенде тиги бүркүт кайра кармап алат экен тигиничи. Анан апарып суунун боюна апарып, суунун үстүнөн учуп алып өтөт экен да. Анан тиги бүркүттүн баласы жана колундагы бутунда тиги чоң бүркүт кармап кетип атат да. Ылдыйды карап кетип атып, жана суудан отражениясын көрөт экен. Өзүнүн несинчи, өзү көрүнөт да. Туп-тунук сууга апарып туруп, өзүн көрүп, салыштырып көрсө, ал тигил бүркүттөй экен. Буну кармап кетип аткандай окшош экен да. Анан өйдөгө бүркүт дагы көтөрүп чыгып туруп, анан таштап ийет экен. Анан таштап ийгенде тиги корккондон канаттарын анан тиги тоок боло бербей, кайрачы, канаттарын жайып эки жакка. Кичине кыймылдаткыса эле уже учуп баштайт экен. Учканын кармап, анан суунун үстүнө учуп түшүп туруп, тигинин отражениясын көрүп, анан кийин тиги бүркүт айтат экен. Сен тоок эмессиң, тооктардын ичинде не кылып жүрөсүң? Сен бүркүтсүң депчи. Сен кааласаң азыр эми тандоо сенде деп. Кааласаң ошол тооканага барып тооктардын ичинде жүрө бер. Кааласаң анда бизге кошулуп бүркүт болуп бүркүткө кетесиң дегенде, анан тандоо өзүнүн тандоосун жасап кетет экен. Бүркүтчү. Булдан үйрөткөндүн себеби бүркүт болуш үчүн бүркүттөр менен жүрүш керек. Тоок болуш үчүн тооктор менен жүрүш керек. Ошон үчүн айлана чөйрөбүздү карап, анан биздин эң азыркы максатыбыз бул бизден кийинки көзү көрбөгөн кишилерге биз бүркүт экенибизди көрсөтүшүбүз керек. Биз аларга биз ушундай биздей боло аласыңар деп үлгү болуп беришибиз керек. Эң башкысы ошол. Анан кийин, бирок анын баары, бунун баары мындай психологиялык жумуш, мээңерде жасалчу жумуш да. Силер өзүңөргө чечим кабыл алышыңар керек. Мен бүркүтмүн десеңер бүркүт болосуңар. Мен тоокмун десеңер тоок болуп жүрө бересиңер да. Ошол өзүбүздөн зависит этет бунун баарычы. Потому что жанакы айлана башка кишилер жардам берип койсо, жана көпөлөктөй жашай албай калабыз. Көпөлөк каза болуп калады бат эле. Потому что бир киши келип туруп, кыйналып аткан учурунда кесип койбодубу. Бул деген ошол жардамды билдирет. Анан ошол учурда силер айырмалап алышыңар керек. Кайсыл учурда силерге жардам керек? Именно кайсыл учурда? Дасторкондун үстүнөн бирдеме табыш учурда жардам кереги жок. Дасторкондон өзүңөр алып жей бересиңер. Бир жака барып келиш учурга бирөөнүн жардамынын кереги жок. Өзүңөр барып келе бересиңер. Же болбосо ошол недей болуп туруп эле өзүңөргө турмушту алып кетүүгө бирөөнүн жардамынын кереги жок. Алып кете бересиңер. Жардамдын эки түрү бар. Бирөөсү благотворительный жардам, айла жок байкуш деп жардам берет. Экинчиси бул взаимовыгодный жардам. Биздин жумушубуз всегда взаимовыгодный жардам болуш керек. Сиз бирдеме жасап бердиңиз, ал киши жардамсы бир жумуш мененчи, ал кишиге дагы бир пайдасы тийиш керек. Ошол кылган кыймыл аракетте. Мисалы үчүн сизди бирөө светофордон өткөзүп койду, жетелеп. Пайда кимге тийди? Мага тийди. Сизге? Сизге пайда тийди. Бизге да. Алып өтүп койду да просто. Алып өтүп койду. Просто алып өтүп койду, жетелеп алып өтүп койду просто. Сиз өзүңүз өтө алмаксыз. Анын пайда кимге тийди? Ага тийди да, сооп келишти. Ал сооп келишти. Сизге пайда тийди? Тийген жок, сиз баары бир өзүңүз өтө алмаксыз. Ал барбы жокпу, баары бир өтмөксүз. Көрдүңүзбү? Ал кишиге сооп болду. Ал кишиге пайда болду. Мисалы үчүн, аны өзүңүз кыла албасаңыз бир жөн. Анда сизге дагы пайда болот, ага дагы пайда болот. Ошондойго жеткиришибиз керек. Сизге минимализировать этишиңиз керек. Жолдо басканда жардамдын кереги жок. Аны үчүн үйрөнүп алыш. Аны үчүн сиз жанакы бүркүттүн баласындай болуп, кыйынчылыкты басып өтүшүбүз керек да. Ошондо бүркүткө айланабыз. Болбосо, мына биздин ата энебиз бизди кантип чоңойтот? Точно тооктай кылып чоңойтот да. Потому что бизди кантет? Бүт нерсебизди жасап берет. Бизде алар андай ой менен чоңойтпойт, просто көрдүңөрбү? Ашыкча жардам болгонуна байланыштуу, ал бизди бөпөстөп, бөлөп, потому что балам кыйналып калат, балам монтип калат, мондай болуп калат деп туруп, ата энебиз жардам бере берет, бир туугандарыбыз жардам бере берет, а биз өзүбүздүн бүркүт экенибизди унутуп калабыз да.
Биз дагы кийин убакыт сааты келгенде билейин, муну кыла албайт экенмин да, чайды өзүм куя албайт экенмин, нанды өзүм ала албайт экенмин, бияка өзүм бара албайт экенмин. Ладно, мен могу көчөгө чыгып тиги магазинге барам, бирок тетиги Айдар байкенин магазинине бара албайм, потому что анын магазини 4 көчө ар жакта дегендей болот да. Түшүндүңүзбү? Ошондой ой жүгүртүү ограничение болуп калса мээде, что мен могу магазинге бара алам, андан кийинкиге бара албайм, бул уже ограничение өзүбүздүкү. Өзүбүз коюп атабыз аны. Өзүбүз айтып атабыз. Ооба, мен бүркүт экенимди билем, бирок мен тооктардын ичинде жашагым келип атат дегендей болот да. Ошакта эле жашап тура берейинчи депчи. Ошондой мааниле болот да. Ошон үчүн определенный кыйынчылыкты өзүбүз басып өтмөйүнчө биз бүркүткө айлана албайбыз. Бүркүттүн баласы деле ошондой болуп атпайбы? Жанагы ата энеси алып туруп уясынан таштап салып атабы? Ошол таштап салган пока кыйынчылык болуп, канатты кантип кармаш керек, канатты каяка какканда учабыз, канткенде кармай алабыз деген, ошону гана кармагандан кийин, анан кийин учуп баратат. Ага чейин уча албай атабыз да. Ошого чейинки бир историясы бар экен да, кыскача айтайынбы аны. Бүркүт, ургачы бүркүт, эркек бүркүттү тандардан алдын выбору бар экен да, тандайт экен. Ал учурда кантип тандайт десе, бир калтакты, таякты өйдөгө алып чыгып туруп таштайт экен да. Энеси. Анан эркек бүркүт жанагын тутуп алып чыгыш керек экен. 2-3 эркек бүркүт жанагын алып чыгыш керек экен. Кимиси 3-4 жолу, кимиси 3-4 жолу бирөөсү эле кайра бирөөсү алып чыгып аткан болсо ошону тандайт экен да. Тандаганда дагы мына жакшысын тандаш керек деп атат да, бу жерде түшүнүк ушундай берип атат. Ооба. Кийин балапанды баягы жерге тийгизбей алып чыга турганын тандайт экен да, ошол вариант мененчи. Акылдуулугун карасаңыз. Ооба да. Балапанды жерге түшүрүп алып чыгып бере турганын тандайт экен да. Былжыраган кылып кеткенден да. Былжыраган мага окшогондор болуп кетет. Ошо мага окшогондор. Биз бүркүт менен жүрөбүз экен, бүркүттү акындабыз. Мисалы сизден үйрөнүп бардык биз. Ошто мен үйрөнүп. Бизге окшогон былжырагандары тиет да. Жок, эми караңыздар. Эми ошол суроо туура суроо берип атат асылда. Биз бүркүттөрдү кайдан табабыз деп, Эгерде бүркүттөр жок болсо, максимально өзүңөр бүркүт болуп бересиңер эми, айла жок. Өзүңөр бүркүт болушуңар керек. Өзүңөр колуңардан келишинче бүркүт болуш керек. Анан кийин колуңардан келишинче изденишиңер керек. Мисалы үчүн, силер бул жактан келип бизден үйрөнүп кайра кеттиңер, Тияка барып бүркүт болуп туруп, силер ал жердеги бүркүттөрдөн боло турган көзүңөр жетет да, могу бала бүркүт болот дегенчи. Ушул күчтүүрөөк болот деген андай балдарды силердин возможностуңар бул жакка келгенге убакыт жок болот атабы? Силер изденип, табынып ошол жактарга ошол аларды жибериш керек болот. Бүркүттөрдүн арасына кошуш керек болот. Ооба. Кайра кайтып бара турган бүркүттөрдү жиберип, кошуп, биз эмне үчүн Европа, Америка, аяктан бияктан билим алып атабыз? Бирок силерде ал мүмкүнчүлүк жок болот да, силер ашпай атасыңар, же очередь менен калып калтасыңар. Анда ушул жерде биз кантайбыз? Бизде азыркы учурда эми буюрса Алла Таала насип кылса беспрерывно иштейбиз. Ремонторубуз бүтсө эле. Мурун очередь менен алып иштеп атпадык эле, потому что бизге финансы керек болчу. Квартираны арендага алат элек, балдары жашаткан ошо проблема болуп атпады беле. Азыр анын баары чечилбеди. Квартирабыз бар. Квартиралардын ремонту бүтөт, ачылат, ал беспрерывно болот, кетет. Бизде ошолор балдар иштей берет. Ошолор иштете берет, ошолор не кыла берет, ошол бүркүттөрдү. Биз ошо бүркүттөрдү чогултуп биз кетпейбиз, каяка кетмей. Спортко кетсеңер, мисалы чыгып кетсеңиз, келинчиңизде билем, мисалы кетсеңер мисалы. Андай ошо бир жакка барсак аз эле убакытка жок болобуз да, 1 жума, 2 жумага эле. Ушундай эле болобу? Ооба, ашып кетсе 1 ай. Анан кийин кайра убакытта кайра келе беребиз. Бирок силердин мүмкүнчүлүгүңөр, өзүңөр ойлонуп, тандоо жасап туруп, эгерде мүмкүнчүлүк болсо, силер оштон, ошол жактардан чогултуп, бүт билимдүү нелер чогултуп бүркүттөрдү создавать этишиңер керек да. Бүркүттөр жокпу, өзүңөр бүркүткө айланышыңар керек. Бул бүркүткө айлануу бул өз алдынча самостоятельный болгон, это уже один из инструментов. Вы уже болуп баштайсыңар. Ошого да ачкылайын да бирөөнү. Аякка ачыш үчүн, видите, полное погружение болмоюнча бүркүткө айланбайт да. Полный бүркүттүн условиясына жеткирмейинче бүркүткө айландыра албайбыз. Кандай мисал? Мисалы үчүн бизде мына ошо менен бүтүрөйүн бир жолу, убакытта кетип атат. Бүркүттүн 3-чү историясы, биз бүркүттөрдү эмнеге колдонобуз? Биздин реабилитациябыздын аталышы начни жить иначе деп аталат. Начни жить иначе деген кыргызчасына кандай которулат? Ким которо алат? Начни жить иначе деген. Өз алдынча эместерди өз алдынча кылуу. Жок. Начни жить иначе деген жаңыча жашоону башта дегенди билдирет. Жаңыча жашоону башта дегенди билдирет.
Ал жаңыча жашоону башташ үчүн, мисалы үчүн бул бүркүттүн историясынан алынган. Аз ошо бүркүттү айтып берем. Ага чейин чайны не дейли, жаңыча жашоонун башта дегендин эмне себептен экенин азыр айтайын. Пиялага чай куябыз го. Чай куя берсек, пияла эмне болот? Ташыйт. Анан кийин чайниктеги чай үстүгөндөн анан мага аябай таттуу сонун чай алып келип берди да, лимону менен, имбирлери менен. Ошол эле пияла. Ошонун үстүнө куя берсем эмне болот? Ташый берет, Ошондо мен жанакы таттуу сонун чайдын дамын биле аламбы, биле албаймбы? Биле албайм. Потому что анын ичинде эмне бар болчу? Андан мурдакы эски чай бар болчу, Ошон үчүн биз жаңыча жашоон башташ үчүн бизге пустой пияла менен келиш керек. Пустой кувшин менен келиш керек. Ал деген, ал кандайча пустой деген, бул решение кабыл алып келген киши келиш керек. Мен мурун мынтип эле баса берем да, мен мурун мынтип эле жасай берем. Жок, анын баарын таштап, таза пустой, мен жаңы нерсе үйрөнгөнү келдим деп туруп, жаңы нерсени үйрөнсө, ошондо точно ошондой эффект пайда болот. Анан начни жить иначе дегендин эмне себептен дагы коюлганын себеби бул мондай. Бүркүт 70 жыл жашайт. 40 жыл, 70 жыл, 30 жыл ар түрлүү. Бүркүт ошончо жыл жашайт, ошончо жыл жашаганда бүркүттүн тырмактары узун болуп кетет. Канаттарында жана тумшугу кыйшайып калат. Пырлары аябай узун болуп кетет. Ошондой болгонуна байланыштуу. Өлөйүн деп калганда, ошо өлөйүн деп калганда бүркүттүн алдында эки выбор турат. Либо өлүш керек, анан бүркүттөр кантип өлөт экенин билесиңер да. Алар өйдөгө чыгып туруп өзүн жерге таштап ийет. Ошентип каза болушат. Ата өлбөйбү анысы. Андай мындай ооруп болуп өлбөсө эле алар уже карыганда тамак жей албай ачкалыктан ошо өйдөгө чыгып туруп өзүн жерге таштап ийет. Байкуш болуп жаткысы келбейт. Байкуш болуп жаткысы келбейт. Алар ошентип өзүн таштап ийет. Анан ошон биздикинден аттыбер. Анан ошондо эки тандоосу болот. Биринчиси бул ошентип өзүн таштап жашоосун токтотуу, экинчиси 6 айга созулган кайра жаралуу процессин өтүү. Анда кайра жаралуу процессин өтөм деген бүркүт асказоонун эң чокусуна чыгат. Асказоонун чокусуна чыгып туруп, из-за того, что жана ошол эң чокусуна чыгат. Чокусуна жетип чыккандан кийин тумшугу ал карыган эмес, анын денеси карыды. Денеси деле эмес, жанагы нелери. Тумшугу кыйшайып калбады беле. Тумшугун кечке неге чапкылайт ташка. Ташка чапкылган тумшугу сынат. Анан кийин тумшугу сынгандан кийин үстүнө ордуна жаңы, свежий, жакшы тумшук чыгат. Тумшук чыккандан кийин ал тумшугу менен анан кийин тырмактарын жулат, өзүнүн тырмактарын, жанагы кыйшайып, жарабаксыз болуп калган тырмактарын баарын жулуп салат. Анын ордуна жаңы, свежий тырмактар чыгат. Ошол тырмактары чыккандан кийин ал тырмактары менен жана канатындагы пырларын бүт баарын өзүнүкүн өзү жулат. Анын ордуна свежий пыр чыгат. Ошентип 6 ай убакыт өткөндөн кийин кайра жаралуу процесси бүтөт. Анан ал кайра мурдагыдай дагы бир 30-40 жыл жашаганга мүмкүнчүлүк алат. Бул көрдүңүздөрбү? Биздин реабилитационный программабыз 6 ай. 6 айдын ичинде сиздер ошончолук кыйынчылыктан өтүшкө туура келет. Бул коркутуу эмес, бул кыйынчылыкты биз салыштырып берип атабыз. Неге? Силер эски нерселердин баарын, жана тумшукту, эски нерселердин баарын ташташка туура келет. Эски адаттардын түнү менен саат 12ден кийин телефондо лакылдап сүйлөшүү жок. Саат 10до жатыш керек, саат 9да туруш керек. Рабочий графикке көндүрөбүз. Ровно саат 9га жумушка келесиңер. 6да реабилитационный программаңар бүтөт. Жаңы нерселерди үйрөнөсүңөр. Жаңы нерсе дегенибиз бул ошол 5 предмет боюнча үйрөтөбүз. Жаңы нерсе таяк, өз алдынча басуу, брайльди жазып окуу, брайльдин жаңы методикасы менен, системасы менен үйрөтөбүз. Эски эмес, дух, эки кол менен окуу системасын үйрөтөбүз. Бурдагы жана бир пальчик менен окуган аны унутуңуз. Ошо менен үйрөтөбүз. Компьютер, смартфондор бүт бара. Эки кол менен окканды үйрөтөсүздөр. Эки кол менен үйрөтөбүз. Эки кол менен окутам. Ошо эки кол менен окканды үйрөтөбүз. Эки кол 8 пальчик менен окканды үйрөтөбүз. Бүт бара менен. 10 пальчик менен окутам. Ошо тез окканды үйрөтөбүз. Анан таяк менен өз алдынча басканды үйрөтөбүз. Бул эң башкысы. Эгерде сиз билимиңиз күчтүү, алым, бүт нерсеңиз бар, өз алдынча каалаган жерге барып, чакырган жерге бара албасаңыз, эч ким сизди чакырбайт. Потому что сиз менен экинчи кишиге төлөгүсү келбейт. Сизди жетелеп келген кишиге төлөп бергиси келбейт. Ошон үчүн бир кишиге гана төлөйт. Ошондо гана чакырат. Бул көп жерде силерди токтотуп коет. Европанын баары ошого чыгарбайт, Ошон үчүн сиздер азыркы учурда сиздер гана решать этесиздер. Бүркүт болосуңарбы,
тооканада жүрөбүзбү, анын баарысында. Эгерде мүмкүнчүлүк болсо, азыр мына 2 жумабы, 2 жумада пайдаланып калгыла да. Жаныңарга бүркүттөр келдиби, бүркүт менен кечки жүрүш керек, анын жанында жүрүш керек. Уктап жата бербейчи. Мындай кылалы, мындай кылалы, мындай кылалы, мындай кылалы депчи. Ошо бүгүнкү семинарыбыз ошол менен бүтөт. Бүгүнкү семинарыбыз ошо көрдүңүздөр, эффект Колкнун. Эффект Колкна анан бүркүт жөнүндө. Буну азыр маалымат кирди мегечи. Азыр маалымат киргенде үйгө барып дагы өзүңөр ой жүгүртүп, ойлонуп көргүлө да. Так, мен кайсыл жерде жүрөм? Силердин 3 суроого жооп беришиңер керек. Өзүңөр үчүн. Эстеп калгыла. Мен киммин деген суроого жооп беришиңер керек. Мен кайсыл жерде азыр жүрөм? Анан менден кийинки көзү көрбөгөндөр кандай акыбалда жашасын дегенге жооп беришиңер керек. Ошого жооп берсеңер, анан уже дальше кийинки семинарда андан кийинкисин өтөбүз. Калган суроолор, ошо суроолордун жоопторун сурайбыз. Эстеп калдык, мен киммин? Кайда жүрөм? Менден көз көргөн кандай жашаш керек? Менден кийинки көз көргөн кандай жашаш керек? Ошол 3 суроого жооп бериш керек. Үчүнчү суроо менин суроом, менин проблемам экен өзүндө. Үчүнчү суроо. Кээ бир кишилер мондай, көрдүңүздөрбү? Кээ бир кишилер бир эле суроого, уже калган суроолорго жооп берип коюшу мүмкүн. Ар кимдин уровени ар түрлүү да. Бул ар кимди салыштырып, сен бийиксиң, сен ылдыйсың дегенди билдирбейт. Бул именно нени билдирет, то что силер өзүңөр ошо суроону бергенди үйрөнгүлө дегенди билдирет. Бири-бириңерге карабагыла, Бирөөсүнө бир суроого эле жооп жетиштүү болот. Бирөөсүнө вообще уже 3 суроого да жооп бере ала турган кишилер бар. Ошонун баарын билишиңер керек, Азыркы семинарыбыз ошо менен бүтөт. Эми азыр мечитке өзүңөр картаны түзөсүңөр да, эшикке чыгабыз азыр сыртка. Сыртта картаны айтып берип коюп туруп, биtta-биттадан кетип калабыз,